Ошондуктан бул берилген неаматтар убактылуу гана сыноо, эч ким анда түбөлүккө калбайт. Ичинде 10 айлык баласы да болсун дейт. Эми богоз төрү ушу тоодон чыгарган дейт. 3000 мөөнөттөн кийин силер жок болосуңар. Деп анан 3 күнгө чейин буларга убакыт берилет. 3 күндөн кийин Аллах субханала таала бүт бардыгыны жок кылат. Аллах таала каласы алып коет, каласы сени алып коет. Аллазина юфсидуна фил арз. Алар жер бетинде бузукулук кылышат. Мыкты чеберчилик жолдору менен силер тоолорду оюп, өзүңөргө үй саласыңар деди. Бүгүнкү биздин сабагыбыз биринчи сабакта Каззабат Самудул Мурсалин. Самуд коомунун кыссасы. Самуд дагы бул араптардын, эски араптардын бир коому. Ад коому, Самуд коому бул араб болгон асылыда. Буларды мисал кылып бергени Аллах субханала таала силерден алдыңкы араб коому дагы ушундай болуп жок болуп кетти. Силер дагы пайгамбарга ишенбесеңер, эй Курайш, силер дагы жок болосуңар деген маанада Аллах субханала таала аларды эскертет. Буларга Аллах субханала таала Салих алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберген. Салих алейхиссалам пайгамбар кылып жиберген. Булар турган жер Хижр дейт. Хижрде болгон бул. Хижр бүгүнкү күндө Мадаини Салих деп айтылат. Саудияда эле. Саудияда шимал тарафта, баягы Мадина Мунавварага, Шамга бараткан жолдо, Табуктун жолунда ушул жерде булардын жашаган жерлери бар. Ошол жерге азап түшүп, ошол азап түшкөн жерлер азыркыга чейин калган. Ошол жерде Самудтун коомуга Салих алейхиссаламды Аллах субханала таала пайгамбар кылып жиберген. Ошо Салих алейхиссаламдын кыссасы. Каззабат Самудул Мурсалин. Самуд коому дагы Салих алейхиссаламды, аларга жиберген пайгамбарды жалганчы деди. Ишенген жок, айтканыга ынанган жок. Из кала лахум ахухум Салихун ала таттакун. Аларга айтты, алардын бир тууганы, насаби бир тууганы, ала таттакун. Алладан коркпойсуңарбы? Алладан корккула. Мынтип жашай бербегиле. Ушинтип жашаган жакшы эмес. Акыры Алланын астына барасыңар. Бул дүйнөдөн өтөсүңөр. Эртең тирилесин. Өлгөндөн кийин кайра жашоо бар. Алланын астында эсеп китеп болот. Жооп беребиз деп аларды коркутту. Ала таттакун. Алладан коркпойсуңарбы деп эскертүү берди. Инни лакум расулун амин. Мен болгону силерге аманаткөй, чынчыл элчимин. Силерге чындыкты айтып келдим. Таттакуллаха ва атиун. Алладан коркула, мени ээрчигиле деди. Ва ма ас'алукум алейхи мин ажр. Мен силерге ушул айткан сөздөрүмө, кылган дааватыма эч бир акы сурабаймын. Силерден эч бир акыңардын кереги жок, мага акы кереги жок. Ин ажрия илля ала раббил аламин. Менин ажрымды, менин акымды Аллах субханала таала өзү берет деди. Демек пайгамбарлар баары ушундай кылган. Пайгамбарлар канчасы келген болсо баардыгы мен элчимин, акы сурабаймын, мен бир тууганыңармын болгону, мени ээрчигиле, мага иман келтиргиле, Алланын астында бактылуу болгула, бул дүйнөдө ахиретте бактылуу болгула деген гана чыкырык менен келген. Анан айтты: "Атутракуна фи ма хахуна аминин." Эми аларга эскертип атат: "Силер ойлойсуңарбы, ушул жерде биз амында, тынчтыкта жашай беребиз деп. Эми жашообуз жакшы, жашоо керемет, жыргал. Ушул жыргал жашоодо биз ушинтип жашай беребиз деп ойлойсуңарбы?" деди. Эч ким бул дүйнөдө жыргал жашоодо түбөлүккө калбайт. Бардыгы келген кетет. Эч ким калбайт. Ошого айтты: "Атутракуна фи ма хахуна аминин." Силер ушул жерде, ушул дүйнөдө тынч абалда түбөлүккө калабыз деп ойлойсуңарбы? Фи жаннати ва уюн. Бул баягы бадал болуп атат. Ал эмне нерселерде? Фи жаннат ва уюн. Ошол бактарыңарда, булактарда, вазуру эгин талааларда, ва нахл курмаларда, талуха хазим. Анын бүчүрү жумшак. Эми ушул жыргал жашооңар менен ар дайым жашай беребиз деп ойлойсуңарбы? Андай болбойт. Алладан коркула. Эч качан андай болбойт деди. Адам баласы дүйнөгө келгенден кийин ахиретти билбесе, ушул жашап аткан жашоосу, ушул жашоодо мен жашасам болду деп түшүнөт. Ал берилген неаматтар мага түбөлүккө берилди, бул түгөбөйт деп ойлойт. Ал эч качан андай эмес. Берилген неамат бул сыноо, убактылуу берилген неамат. Аллах таалам каласы алып коет, каласы сени алып коет.
Kээ бир учурларда адам баласы жашайт, жыргап жашайт. Жакшы неаматтары бар. Өлүм учур келгенде өлүм келет, бүт бары калат. Үй жайы, байлыгы, мансабы, бактарагы, бала чакасы, аялы бүт бары калат. Кээ бир учурлар болот, анын тескериси болот. Аллах Таалам берген неаматтарын бардыгын алып коет. Бир эле учурда жакшы жашап аткансың, түшүндө жашагандай жашап атасың, эртең эле карасаң, Алла сактасын, жок. Банкрот болуп калдың, башка болуп калдың. Бүт бардык келген неаматтарды Аллах Таалам алып койду. Ишиңде жок, аброюңда жок, үйүңдө жок, бала чакаңда жок, көчөдө калышың да мүмкүн. Ошондуктан бул берген неаматтар убактылуу гана сыноо, эч ким анда түбөлүккө калбайт. Ал келет, кетет, келет, кетет. Ким кадырласа, ким ошо неаматтарга шүгүр кылып, Алланы таанып, Аллага ибадат кылып өткөзсө, анын үчүн бул неамат чоң неамат болот. Бул дүйнөдө да неамат, ахиретте дагы неамат. Анан аны түшүнбөсөөр, мен кыйындыгымдан болду, мен ушинтип жашай берем, буга жооп бербеймин, каалагандай жашайм десе, ал неамат ага азап болот. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы азап болот. Ошондуктан Салих алейхиссалам айтты: "Атутракуна фи ма хахуна аминин." Силер ушул жыргал жашоодо ар дайым түбөлүккө калабыз деп ойлойсуңарбы деди. Ал эмне жашоо эле? Фи жаннати ва уюн, бактарда, сууларда, эгин далаларда, ва нахлин талуха хазим. Нахл курман айтылат. Талуха хазим. Тал дегени немесин айтат? Бүжүрүнү. Хазим жумшак. Эгерде мөбө жемиш балдар бүжүрлөгөндө жумшак болсо, гүлдөгөндө ал мөбө алат. Эгерде катуу болсо, ал мөбө жемиш албайт. Ошон үчүн силерге ар дайым мөбөсү көп болгон, мөбөсү сейрап болгон курмаларда жашап атып, ушулардын баардыгында биз түбөлүктө калабыз деп ойлойсуңарбы деди Алла Таалам. Ва зарин ва нахлин талуха хазим. Ал нахл курма, анын неси мөбөсү, бүжүрлөгөн мөбөсү жумшак. Ва танхитуна минал жибали буютан фарихин. Жана силер тоолорду оёсуңар. Танхитун, нахита, янхиту деген сөз моюп салуу. Силер оёсуңар тоолорду буютан үй кылып, фарихин. Фарихин деген махирин деген маанасында, хазикин деген маанасында. Мыкты чеберчилик жолдору менен, мыкты чеберчилик жолдору менен силер тоолорду оюп, өзүңөргө үй саласыңар деди. Демек, алардын жашоосу ушундай болгон. Аллах субханаху ва таала эң жакшы жер берген аларга. Булар жашаган жер, балдар, ошол азыркы айтылган жерлер, Хижр эң жакшы жерлер болгон. Ал жерлерде мөбө жемиш жакшы болгон, аба ырайы жакшы болгон. Анан тоолорду балдар булар кесип ат коому сыяктуу эле ошолордун астына үй салган. Тоолордун астына үй салган. Фарихин мыктылык менен, чебердик менен. Жөнөкөй эптеп эмес, өтө чеберлик менен кооз кылып үйлөрдү салышкан алар. Демек ушундай бир коом болгон, алар өзлөрү ишинде махир, күчтүү, бай, жыргап жашаган коом болгон. Болгону эле дини жок болгон. Ахыры дини жок, пайгамбарды кабыл алган жок, ахырда аз окуйсуңар, азапка душар болуп жок болуп кеткен. Демек, Аллах субханаху ва таала бул дүйнөгө бизди убактылуу берген. Бул бактарак, бул байлык, бийлик, бүт баары убактылуу. Алланын жолунда иштетип, Аллага шүгүр кылсаң, неамат, болбосо азап. Ошону айтты: "Ва танхитуна минал жибали буютан фарихин." Силер ошол тоолорду оюп, мыкты жолдор менен жакшы үйлөрдү салып аласыңар деди. Мына ушул жакшы кооз үйлөр, бактарактар силерди ахиреттен кайдыгер кылат деди. Фарихин бул бир кыраат балдар. Экинчи бир кыраат бар, фарихин. Ва танхитуна минал жибали буютан фарихин. Анда фарихин деген балдар манасы кутуруп деген сөз чыгат. Кутургандан, кутуруп деген маана чыгат. Силер кутуруп эмне кылдыңар? Тоолорду тешип, үйлөрдү салдыңар деген сөз чыгат. Түшүнүңөрбү? Кутургандан адам эмне кылышын билбесе эмне кылат? Үйлөрдү казып, ошол жерлерден үйлөрдү салат. Эми силер байып, кыйын болуп кетти, ошонун негизинде кутурганыңардан үйлөрдү салдыңар деген маанасы чыгат. Бул маанасы дагы муфассириндер баяндаган, бул дагы туура. Демек, алардын жашоосу аябай жакшы болгон. Кемчилдиги жок, бар жогу бар, болгону дин жок. Болгону дин жок. Фаттакуллаха ва атиун. Биринчи эмне кылды? Салих алейхиссалам эскертти. Алла силерди жаратып, ушундай неаматтарды берди деди. Жашооңор мындай, сууңар агып атат,
неме будайыңар бышып атат, арпаңар бышып атат, курмаңар бышып атат, алмаңар бышып атат. Кааласаңар тоолорду кесип үй салып атасыңар. Ошончолук Алла Таалам силерге күч кубат берди. Эми ошол Аллахтын нематтарга шүкүр кылып, фаттакуллаха ва атиун. Алладан корккула, мени ээрчигиле деди. Аллага шүкүр кылгыла, Аллага иман келтиргиле, мени ээрчигиле. Вала тутиу амрал мусрифин. Четтен чыккандардын, исраф кылгандарды ээрчибегиле деди. Четтен чыккан, бузулгандарды ээрчибегиле, бузулган коом болбогула, Алладан коркула, ушул берген нематтарга шүкүр кылгыла деди. Амрал мусрифин кимдир? Аллазина юфсидуна фил арз ва ла юслихун. Алар жерди бузушат, жер бетинде бузгунчулук кылышат, жерде жаман иштер кылышат. Ва ла юслихун, жерди оңдобойт. Жерди оңдоюн, жакшы кылайын, жер шарты жакшы болсун деген алардын тилеги жок. Андай адамдарды ээрчибегиле деди. Самут коому балдар Хижирде турган. Хижир бул Мадина менен Шамдын ортосундагы шаар болот. Мадина менен Шамдын ортосунда жол болгон үчүн Ахли Мадина же Ахли Макка Шамга барса Хижирде аркылуу барган. Анан булар жолдо булар тоногон. Булар каракчы болгон. Аларды тоноп, кербендерин басып алып, аларды малын, мүлкүн баарын тартып алып кыйнап жашаган, элдери кыйнаган. Ошон үчүн Алла Таала айтып аткан буларга аллазина юфсидуна фил арз. Алар жер бетинде бузукулук кылышат. Элдерди тонойт, каракчылык кылышат, элдерге зыян беришет. Вала юслихун. Жерди оңдобойт алар. Жерге жакшы иштери кылбайт. Булар жолуга буларды ээрчибегиле, булардын жолуну жолдобогула деди. Деп буларга эскертүү берди. Эскертүү бергенден кийин эле жообу баягы эле жооп Qalу иннама анта минал мусаххарин. Буларга чырайлуу кылып, Алла Тааланы тааныштырып, түшүндүрүп, нематтарын эскерсе, алар айтты, бедеп айтышты, иннама анта минал мусаххарин. Сен сыйкыр болгонсуң деди. Сен сыйкырда калган адамсың деди. Эми мусаххарин деген сыйкыр кылынган деген сөз. Түшүнүңөрбү? Сен биздин кудайларды жамандап, кудайлардын кесепети вурду сени. Сени кудайлары сыйкырлап койду. Сен акылдан адашкансың. Сен келесоосуң деген маанада айтышты. Qalу иннама анта минал мусаххарин. Сен несин? Сыйкырланып калгансың. Сен акылың жок. Сен не дегенинди өзүң билбейсиң, өзүң түшүнбөйсүң. Биз сен айткан сөзгө ишенбейбиз деди. Сен айтасың, эртең өлөсүң, кайра тирилесиң, Кудайда аста жооп бересиң дейсиң. Булардын баардыгы жалган. Биз буларга ишенбейбиз деп алар жооп беришти. Qalу иннама анта минал мусаххарин. Ма анта илля башарун мислуна. Айтты, сен болгону биз сыяктуу эле инсансың. Сен эч бир өзгөчөлүгүң жок. Сенде эч бир өзгөчөлүк жок. Сен каяктан эле келип бизге пайгамбар боло калдың. Не эмнелигиң бар деп алар не кылды? Шылдыңдады. Фати би аятин ин кунта минас садикин. Эгер айткан сөзүң чын болсо, ахирет хак болсо, өлгөндөн кийин жашоо болсо, анда эмне кылгын? Бизге бир белги алып келгин деди. Бир белги бергин, ошол белгини көрүп, можизаны көрүп, биз иман келтирелик деди. Салих алейхиссалам алардан сурайт. Мейли силер можиза талапсаңар, можизаны Алладан сурап берейин. Эмне можиза каалайсыңар дейт. Анан карап отуруп алар айтат, мынабу тоодон таштан бир не чыксын, төө чыксын дейт. Аябай узун, аябай чоң, ушундай сыфаттары бар. Ичинде баласы болсун дейт. Ичинде 10 айлык не баласы да болсун дейт. Эми богоз төөрү ушу тоодон чыгарган дейт. Эгер ушу тоодон чыкса, иман келтиресиңер десе, келтиребиз дейт. Иман келтиребиз деп Салих алейхиссаламга убада беришет. Салих алейхиссалам дуа кылат, Аллага жалынат, жалбарат, Алладан сурайт. Аллах субхана ва таала ар бир нерсеге кадыр. Ошолор каалагандай төөнү ошол тоодон чыгарып берет. Тоодон бир төө чыгат, чоң төө, ичинде баласы бар, келип туат. Баласы да жашайт. Анан экөө көргөндөн кийин булар кайра кээ бир адамдар иман келтирбесе, көпчүлүк иман келтирбейт. Ошону көрүп деле булар иман келтирбейт. Эми калганын карасаңар, Куранда айтып атат: "Фати би аятин ин кунта минас садикин." Эгер айткан сөзүң чын болсо, бизге эмне кылгын? Бир белги, бир мужиза алып келгин. Qala hadihi naqatun. Айтты, мынау төө. Лаха ширбун ва лакум ширбу яумин ма'лум. Анын бир күнү бар, силер бир күнүңөр бар. Ошол күнү бул ичет, башка күнү силер ичесиңер деди. Бул төө балдар аябай чоң төө болгон. Алланын кудурети менен Алла Таала чыгарды.
ичинде баласы бар, келип туат. Анан чоң төө бир күн суу ичкенде баягы арыктагы суу калбай калат эле. Bir gün bul içet, bir gün elder içet. Негизи балдар бул мажиза төө болчу. Себеби төө көп суу ичпейт. 40 күн чөлдө жүрө берет. Бирок Алла Тааланын мажиза төөсү bir gün бул ичет, bir gün алар ичет. Bir gün ичкен сүт демесинин сууну эртеси күнү толук элдин баардыгына сүт кылып берет эле. Сүттү баарына жетет эле. Элдин баары сүт менен сугарат эле. Алланын берген чоң нематы беле. Айтты: "Хазихи нaqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum." Бул төө, Алланын төөсү, бул bir күн ичет, силер bir күн ичесиңер. Ошондой болот. Фалатам вала тамассуха бису. Аны жамандык менен кармабагыла. Эми ага жамандык ниет кылбагыла, жамандык кылбагыла. Фаяхузакум азабу yawmin azim. Не кылат? Силерге каттуу азап келет деди. Бул дүйнөдөгү каттуу күндөгү чоң азап силердин үстүңөргө душар болот, келет деп эскертти. Анан бир нече күн бул төө балдар жашайт. Бул төөнү Кур'ан-ы Керимде Алла Таалам көп жерде айтат. Нaqatallohi ва суqyaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallohi ва suqyaha. Бул naqatalloh Алланын төөсү. Төөлөр бардыгы Алланын төөсү, бирок өзгөчө төө, себеби буну Алла Таалам не кылды? Чык деди, таштан чыкты. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Шамс сүрөсүндө баяндайт. Кыскасы көп жерде Кур'анда баяндайт. Анан булар ушинтип ичип жүрөт балдар. Bir күн төө ичет, bir күн элдер суу ичет. Анан жүрүп элдер не болот? Жаман адамдар бар, коомдор бар. Бирөөсү айтат, мунан жададык дейт. Биз каалаган күнүбүз суу иче албай калдык. Муну өлтүрөбүз дейт. Анан бирөөсү турат дагы өлтүрөт. Изин бааса ашқаха. Kur'an'da aytata izin ba'asa ashqaha. Kavmin içindeki en jamanı turdu. Ve kâle lehum Rasulullah naqatallahu suqyaha ila ahiril aya. Anan anı ne kılat? Öldüröt balдар. Öldürgöndөн keyin öldürüp atkan nemesini balası göröt. Bodosu göröt. Düşünürmü? Bodo töөнүн balası göröt dagın. Apamды öldürüp saldı dep kaçıp kedet. Kaçıp toğga çıkıp jogolup kedet. Balasını tapmay kalışat, bирок apasını öldürüp salışat. Öldürgöndөн keyin Salih aleyhissalam kapa bolot. Kapa bolot, Salih aleyhissalam kapa bolup anan ayta silerге 3 gün möhnөт дейт. 3 gün möhnөттөн keyin siler жок болосуңар. Деп анан 3 күнгө чейин буларга убакыт берилет. 3 күндөн кийин Аллах субханаху таала бүт бардыгыны жок кылат. Кээ бир риwayаттарда буларга да таш жаайт. Кээ бир риwayатта зилзила болот, жер титирейт. Ошентип Аллах тааланын бүт бардыгыны жок кылып такалап салайт. Бул аяттар балдар бул сүрө Шуарада келет, Арафта келет, жана Худ алейхиссалам суратул Худда келет. Суратул Худда баяндайт Аллах таалам: "Ва я кауми хазихи нaqatullohi лакум ая, фазаруха та'кул фи арзиллах, ва ла тамассуха бису, фаяхузакум азабун кариб." Айтат: "Ey коомум, бул Алланын өзгөчө бир можиза төөсү. Буга тийбегиле, жердин бетинде оттоп жүрө берсин. Ага жамандык кылбагыла. Фаяхузакум азабун кариб. Фаақаруха." Анын не кылышты? Өлтүрүп салышты. Фақала таматтау фи дарикум саласата айям. Ошондо Салих алейхиссалам айтты: "Эми жашап калгыла. Жыргап жашап калгыла болгону канча күн? 3 күн. Залика ва'дун гайру макзуб." Бул ваада, мунда жалган жок. 3 күн мөөнөт берилет, 3 күндөн кийин жоксуңар. Фаламма жаа амруна najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. 3 күндөн кийин Алланын азабын вакты келгенде биз Салих менен иман келтиргендерди өз рахматыбыз менен куткарып калдык. Wa min khizi yawma izin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadha allazina zalamu sayha. Alemi zalimdarga sayha bir bakırık, bir bayagıday çoğ bir bakırık, jönөкөй эле bakırık эмес балдар. Баягы бомба жарылат го, бомба жарылганда каттуу үн чыгат. Ошондой каттуу үн чыкты. Fa asbahu fi darihim jasimin. Алар не кылды? Бүт бардыгы жердин бетине жалпайып калды дейт. Жердин бетинде бардыгы жал не болду? Сулап жатып калды. Каллам ягну фиха ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'da li samud. Кыскасы не болду? Аларга эскертүү берди, эскертүү кабыл кылган жок. Анан 3 күнгө чейин күтүштү. 3 күндөн кийин Алланын азабы келди. Кээ бир риwayаттарда мета сайха fa akhadathum sayha, каттуу үн чыкты, кулактары жарылып, кан чыгып, бүт бардыгы не болду? Жер менен жексен болуп жатып калды. Каллам ягну фиха. Ал жерде эч ким жашабагандай болуп калды.
Анан Салих алейхиссалам 3 күндөн кийин келет. Келип айтат, мен силерге эскерттим, айттым, Алланын төбөсү тийбегиле деди. Валакинна ла тухиббуна насихин. Валакин ла тухиббуна насихин. Силер насихат кылганды жакшы көрбөйт экенсиңер деп Салих алейхиссалам акырын не кылат, жаман көрүп балдар акырын ал жерден чыгып кетет. Чыгып барып, кээ бир риваяттардан Хазарал Маутта жашайт, Яманда. Кээ бир риваяттарда Филистинде, кээ бир риваяттарда Харамайнге келет дейт. Маккатул Мукаррамага келет дейт. Кыскасы 3 түрлүү риваят бар. Бул коому Самуд жок болгондон кийин Салих алейхиссалам же Хазарал Маутка кеткен, же экинчи риваят боюнча Филистинде, үчүнчү риваятта Маккатул Мукаррамада, кээ бир риваяттарда Салих алейхиссаламдын кабыры Маккатул Мукаррамада деп айтылат. Аллаху а'лам. Бул жер азыр деле бар балдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу Шам тарафка жихадка жөнөйт. Шам тарафка жихадка жөнөп, жолдо баратып, Самуд коомуга барганда айтат сахабаларга, башыңарды жаап алгыла дейт. Башыңарды жаап, тез өтүп кеткиле дейт. Анан сахабалар ошол жерде кээ бирлери токтоп түшүп суу алган болот. Ошол суу менен кээ бир сахабалар баягы дейт, камыр кылган болот. Нан жейбиз деп, камыр кылган болот. Анан пайгамбарыбызга кабар келгенде пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи вассалам, сууңарды төккүлө дейт. Камырыңарды нан жасап, малга бергиле, малдар жесин деген. Азап түшкөн жерлерге балдар барып, рахаттанып караганга болбойт. Пайгамбар хадисте айтат, ошолорго түшкөн азап сага да түшүп калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан алар азап түшкөн жерден тез өтүп кетиш керек. Барып, карып, текшерем деген дагы болбойт балдар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шамга газвага жөнөгөн учурда сахабалар менен барып, ошол жерде өтүп атканда башыңарды жапкыла, тез өтүп кеткиле деген. Анан баягыдай суу алгандарды, нан кылып алгандарды, сууңарды, наныңарды малдарга бергиле, малдар жесин, жебегиле. Ошолордун баягы нухусаты, жамандыгы таасири силерге дагы тийип калбасын деген. Түшүнүңөрбү? Ошонтип Шуайб алейхиссалам, Салих алейхиссалам өзү эмне кылды? Коомундан кийин экинчи башка коомго кетип калды. Ошону Алла Таала айтат: "Ва ла тамассуха бисуин фаяхузакум азабу яумин азим." Ага жамандык кылбагыла, ага кол салбагыла, ага эгерде кол салсаңар, анда силерге каттуу азап келет. Каттуу азап келет. Фаақаруха фаасбаху надимин. Алар кулак салган жок, аны өлтүрүп салышты. Фаасбаху надимин. Өлтүргөндөн кийин алар өкүнүп калышты. Неге өкүнүп алдар? Иман келтирген эмес. Алар билет эле бул чыныгы пайгамбар. Пайгамбар дуасы хак. Эртең азап келет, ошону билип туруп өкүнүштү. Бирок ошол учурда дагы булар иман келтирген жок. Фаасбаху надимин. Өлтүргөндөн кийин өкүнүп калышты. Фахазахумул азаб. Аларды не кылды? Азап каптады. Инна фи залика ла ая. Мына ушулардын баарында чоң бир мужиза, аят, белгилер бар. Ва ма кана аксарухум муъминин. Бирок мусулман, алардын көпчүлүгү мусулман болгон жок дейт. Алардын көбү мусулман болгон жок. Ва инна раббака лахуал азизур рахим. Албетте сенин Раббиң ал күчтүү жана ырайымдуу боорукер деди.